университеттин кең таласта аталышындагы салтанаттуу иш-чарасынын катышуучулары, Улуттук университеттин бүтүргөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, айжелер, студенттер жана университеттин атайын коноктору. Бүгүн биз тарыхый маани абдан чоң өзгөчө күнү Улуттук университетибиздин 100 жылдык мааракесин Талас облусуна белгилеп отурабыз. Улуттук университеттин кылымдык жолу бир гана билим уясын эмес, бүтүндөй өлкөбүздүн билим берүү тармагынын илимдин, маданияттын өнүгүүсүнө зор салым кошуп келүүдө. Ушул 100 жылдык тарыхтын ичинде университетибиз оңдогон миңдеген адистерди тарбиялап, коомдук өнүгүүсүнө өчпөс из калтырган илимпоздорду, мугалимдерди, мамлекеттик жана коомдук ишмерлерди, маданий жана экономикалык лидерлерди чоңойтты. Алардын эмгеги биздин сыймыгыбыз, университеттин жүзү жана улуттук байлыгы. Урматтуу кесиптештер жана коноктор, бул маареке өткөндү эскерип, бүгүнкү жетишкендиктерди бекемдеп, келечекте жаңы максаттарды коюу үчүн эң туура учур. Биз алдыдагы жылдарда да билимдин сапатын көтөрүп, эл аралык кызматташтыктар кеңейтип, инновация ишмердүүлүктү күчөтүү милдетин алдына койгонбуз. Ыйгарымдуу окутуу өкүл Эрмат Жумаевдин демилгеси менен билимдин сапатын көтөрүү жана мугалимдердин, студенттердин жакшы шарт түзүп берүү максатында 2000 студентке ылайык жалпы аянты 5609 чарчы метр түскөн Талас мамлекеттик университетинин заманбап жаңы имаратын куруу боюнча иштери жүргүзүлүүдө. Ал имарат 5 кабаттан болот. Баарыбыздарды ушул улууларда Улуттук университеттин 100 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Университетибиздин 100 жылдык тарыхына дагы көптөгөн кылымдарды уланылган өнүгүүнүн башаты болсун. 100 жылдык маареке кут болсун, ишиңиздерге, окууңуздарга ийгилик жана жетишкендиктерди каалайм. Өлкө башчыбыздын жарлыгы чыккан, анын ичинде Талас, Нарын, Баткен областында оптимизациялоо максатында Улуттук университетине Талас областына кирген. Келечекте буюрса Талас университеттин студенттери буюрса шаардагы борбор калаабыздагы дипломдоруна ээ болуп, ошо студенттерге калаан келечекте жакшы инсандардан, илимпоздордон, экономика тармагындагы, маданият тармагындагы илимпоздор чыгат деп тилектешпиз. Көңүл буруу.